Биздин жалкоолугубуздан Куранды көп окубай турганыбызды дагы Аллах Таала билген. Ошого Аллах Таала кыска сүрөлөр түшүрүп берген. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад, та'дилу сулусал Кур'ан. Bir жолу ихлас окуңуз, Курандын 3/1 окудуңуз. 3 жолу окуңуз, мен хатым кылып атама багыштадым десеңиз калпычы болбойсуң. Эмне үчүн? Хадисте келген. Ихлас сүрөсүн 1 жолу оку, Куран 3/1 этети. Себеби Аллах Таала билет да биз Куранды хатым кыла албайбыз. Жеңилдиктер, бүт жакта жеңилдиктер. Даарат алып жатабыз. Бул жагынан адам сергейт, даарат алганда тазалык болот. Кошумча бетин жууганда көзү менен жасаган күнөөсүн Аллах кечип жатат. Оозун чайкаганда тил менен жасаган күнөөнү кечип жатат. Башынан масых тартканда ойлоп жасаган күнөөлөрүн, бутун жууганда баскан күнөөлөрүн кечип жатат. Мындай мейримдүү зат Аллах. Мындай мейримдүү жок эч ким. Күнөө жасап келип мешитке даарат алса таптаза. Шайтан дагы чарчайт да биздин артыбызданчы. Кечке күнөө жасатсам келип бир намаз окуйт, о мен жок эчтеке. Азгырбай эле коеюн десе болбойт, иши ошол. 11 ай азгырып келсе Рамазанда алып барып шайтанды чынжырлап деңиздин астына таштап коюп, мусулмандар бул жакта машалла орозо, ифтар, таравихтер менен орозодон кийин келип караса кайра таптаза болуп калган. Кайра баштайт анан. Алла биз сиздерге өзгөчө мейримин чачып, Аллах Таалам бизге өзгөчө сыйлыктарын жайып берген. Болгону биз ошолорду жасашыбыз керек. Шүкүр ибадат, сабыр ибадат, каниет ибадат. Кечиримдүүлүк ибадат. Болду, кечирип койдум. Ибадат. Аллаху акбар. Кичипейилдик ибадат. Кичипейилдик. Кичипейилдик деген эмне деген? Бардык адамдарды өзүбүздөн абзел, артык, жакшы деп билели. Адам өзүн гана жемелеш керек. Өзүн гана күнөөлөш керек. Башкаларды бүт таза. Ар бир адамды көргөндө таза, жакшы. Машалла, бул намаз окуйт, бул даарат алып баратат. Машалла, бунун топусу бар экен. Машалла, бул бирөөлөргө жардам берип атат. Машалла, буну караңыз, бутунда маасы бар, точно мешитке барат. Бирөөдү көргөндө ошол жакшы жагын эле карай берели да. Анан өзүбүздүн кемчиликтерибизди эле карай берели. Кара, багымдатка тура албай калдым, уктап калдым, тура. Кече бирөө менен урушуп кеттиң, тура. Паланчынан тууралуу жаман ойлодуң, тура. Артынан гыйбат кылып сүйлөдүң дагы. Өзүбүздүн кемчилигибиз башкалардын жетишкендүүлүктөрү. Ушуну кичипейилдик деп айтат. Анан кичине орозо кармап, Рамазан айында кичине эптеп түз жүрүп алып туруп, анан көргөн адамды, мына орозо кармабай эле жүрөт десек, андай болбой калат да. Ар бир адам менден абзел. Кыргызда аябай жакшы бир сөз бар. Баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман. Эми саман деген саман да будайга жетпейт эч качан. Калган баарын буудай дейли. Мусулмандын бардыгын менден абзел дейли. Албетте намаз окубайт. Намаз окубаса да менден абзел. Мүмкүн эртең келип туруп мешитке келип намаз окуйт да сеждеде кайтыш болот. Каяктан билем? Биз билбейбиз. Ошого абзел, жакшы. Макул бүгүн кичине ичип алган. Эчтеке болбойт. Эртең сергип туруп, жуунуп, даранып, кийимин алмаштырып мешитке келип намаз окуса, андан таза адам жок. Мүмкүн намаз окуп сежде кылып жатып өлүп калат. Мүмкүн Рамазанда Кадыр кечесиндеги, каяктан билебиз? Ошого бардыгы менден абзел. А мен ар бирибиз өзүбүздүн ким экендигибизди билебиз. Бир карап көрөлү автобиографияны. Айта албайбыз, айткыбыз келбейт. Ошого өзүбүздү төмөн. Бул ибадат бул. Башкаларды жакшы көрүү ибадат. Жакшы ой ойлоо, Аллаху акбар, ибадат. Рамазанда бирөө тамак жеп жатат. Канчалык оңой мусулманга. Ай, унутуп калып жеп жатат. Койгула, жей берсин. Унутуп калып жеп жатат деген ой канча сонун ой. Ай, бул ооруп жатат. Доктор бул адамга орозо кармаба деп айткан. Ошого орозо кармаган эмес. Канча жакшы ой. Үчүнчүсү, бул мусапыр болсо керек, башка шаардан келген ошого мусапырлар эми орозо кармабаса деле болот да. Төртүнчү ойду ойлобой эле да, кара. Уялбай эле Рамазанда. Жок. Жакшы ой ибадат. Кошуна тууралуу жакшы ой, кошунам жакшы, аябай жакшы.
Караңыз, жакшылык жакшы ойдон, жакшы сөздөн башталат. Жакшы сөздөн, караңыз, жакшы ойдон жакшы сөздөр, жакшы сөздөн жакшы иштер башталат. Бир мугалим университетте балдардын баарын залда чогулган тапшырма берет. Дүйнөнүн картасын билесиздер, политическая карта мира деген бар, дүйнөнүн картасы. Ошол картаны айырыйт. Айырып, кичине бөлүктөргө айырып, чогултуп коет бир жерге. 1 саат убакыт кана көрөйүн, канча жакшы билесиңер. Ушу картаны чогулткула дейт. Биз чын айтканда мисалы, сурасынчы бизге канча деңиз бар десе, 14 дейт өткөндө бирөөсү. Канча океан бар десем 8 дейт. Чогултсун гана, ар бири бирден кармап алган. Картанын бирден кагазын кармап алгандагы. Менде баланчы деген жазуу бар экен, калганы кимде? Бири да иши жок, таппайт. Анан бирөөсү кокусунан аркасын караса, аркасында бир көз бар экен. Адам көзү. Меникинде бир көз турат. Экинчи көз кимде? Бар аркасында менде экинчи көз. Келе жакында. Мурун кимде экен? Менде экен. Каштар кимде? Бизде. Ооз кимде? Менде. Кулактар кимде? Карта эмес, адам чогултуп атышат, адам. Караса, баары бириктирип коюшса бир толук адам. Анын скотч менен жабыштырып коюп, айлантырса, дүйнөнүн картасы оңолуп, түп-түз болуп калыптыр да. Жарым саат делеп алып, устатка биз тапшырманы аткардык дейт. Устат келип туруп караса, чындап эле картаны жакшы окуп турсуңар, мына бат эле чогултуп коюп турсуңар десе, устаз эми чын ачыгын айтканда биз жадел окуган эмеспиз. Бирок ошо кокусунан карасак, аркасында бир көз табып алдык. Ошону чогултуп жатып карасак, адам болду. Бүт көзү өз ордуна, кашы, оозу, мурду, колу, буту баарын өз ордуна коюп түздөсөк, аркасын карасак, дүйнө болуп калды десе, устат айтат, мен силерге өзү негизи ушул сабакты өтөйүн деп жаткам. Качан адам оңолсо, аалам оңолот.